Айран дээрлик баарына пайдалуу. Айран байыркы кылымдардан бери келе жаткан көчмөн элдердин эң сүйүктүү тамагы. Ошондой эле суусундугу болуп саналат. Көчмөндөр узак жол жүрүүдө көпкө чейин сактала турган ысык аба ырайында сергите турган айранды суусундук катары абдан жогору баалашкан. Ал койдун, уйдун жана эчкинин сүтүнөн уютулат. Айранды энелерибиз өтө жөнөкөй ыкма менен даярдашкан. Кадимки таза нак сүттү бышырып, ал жылуу абалга келген учурда өзүнчө сыр идишке куюп коюңуз. Андан соң айранды уютуучу жылуу орунга коюп, уюткуну кошуп жана жылуу жаап коюңуз. Уютку бул ачыган айран. Мисалы 1 литр сүткө 100 грамм уютку туура келет. Айрандын даяр болуу убактысы 5-6 саатты түзөт. Андан соң даяр болгон айранды иче берсеңиз болот. Анда эмесе айрандын эң пайдалуу касиеттерине көңүлүңүздөрдү бурабыз. 1. Айран суусунду мыкты кандырат. Айран суусунду мыкты кандырат. Эгер айранды жок дегенде бир жолу ичип көргөн болсоңуз, анын өзгөчө жагымдуу кычкылдаамын унута албайсыз. Айран эң сонун суусундук. Ал чаңкоону мыкты кандырат. Жайдын аптаптуу күнүндө, ошондой эле көңүлдүү түшкү тамактан кийин айранды сөзсүз ичип көрүңүз. Айран жашылчалар, жемиштер жана аш чөптөр менен жакшы айкалышат. Ушул ачытылган сүт суусундугунун негизинде муздак шорпо, ошондой эле коктейлдерди, оригиналдуу башка суусундуктарды жана дагы башка өтө даамдуу тамактарды даярдоого болот. 2. Айран арыктоого жардам берет. Айран организмге жакшы сиңет. Анын курамында ашказан жана ичеги карындын ишин жакшыртуучу витаминдер, микроэлементтер жана белоктордун кошулмалары бар. Ошондой эле айран ашказан ширесинин активдүү бөлүнүп чыгуусун жана өттүн иштөөсүн калыбына келтирет. Башка ачытылган сүт суусундуктары сыяктуу эле айран токсиндерди тазалоого жана ичеги карындын микрофлорасын калыбына келтирүүгө да көмөк көрсөтөт. Бул дененин жалпы абалын жакшыртат, иммунитетти жогорулатат, денени витаминдер жана микроэлементтер менен байытат. Айрандын калориясы аз болгондуктан ашыкча салмак кошууга алып келбейт. Эгер сиз диетада болсоңуз, айранга шпинат, капуста, брокколи, ар түрдүү чөптөрдү кошуп, аралашма, башкача айтканда коктейль жасап ичсеңиз, сиздин ден соолугуңузга жана дене түзүлүшүңүзгө эң сонун таасирин тийгизет. Эскертүү: айранды ичип жатканда сүттүн бөлүгү суудан бөлүнүп чыгышы мүмкүн экендигин унутпаңыз. Ушул себептен айранды ичүүдөн мурун аны жакшылап аралаштыруу керек. 3. Кош бойлуу аялдардын рационунда. Дарыгерлер кош бойлууларга көптөгөн ачытылган сүт азыктары сыяктуу эле айран ичүүгө да уруксат беришет. Бул аялдарга токсикоз менен күрөшүүгө жардам берет. Бирок буга карабастан аны колдонууда бир катар чектөөлөрдү сактоо зарыл. 1 жана 2 триместрде анын суткалык дозасы 1 литрден ашпашы керек. Ал эми 3 триместрде максималдык дозасы 300 мл менен чектелиши туура. Эгерде кош бойлуулук учурунда шишик тынчсыздандырып жатса, анда айранды үй шартында жасаңыз. 4. Айран бул узак өмүрдүн негизи. Айрым маалыматтар боюнча айран биздин доорго чейин эле белгилүү болгон. Ал кылымдар бою сыналып келген жана бүгүнкү күндө ал уйдун сүтүнө негизделген суусундуктардын, мисалы кефир, ачытылган бышырылган сүт, йогурт, гиралак жана башкалар. 19-кылымда окумуштуулар Кавказ элдеринин узак жашашынын себеби эмнеде деп ойлонушуп, анын себеби ичеги карын микрофлорасына жана дененин жалпы абалына жакшы таасир этүүчү ашка, айранга негизделген деген жыйынтыкка келишкен. 5. Токсиндерди жана шлактарды кетирет. Адамдын ичимдик ичкенден кийинки баш оору абалына айран эң жакшы баш жазуучу суусундук болуп саналат. Айран өттүн иштөөсүн нормалдаштырат жана зат алмашууну калыбына келтирет. Ошондой эле тамак сиңирүү системасында ич көбүнү жок кылат жана кан айланууну жакшыртып, кычкылтек агымын камсыз кылат. 6. Нымдуу жөтөлдү дарылайт. Суусундук дем алуу органдагы кан айлануунун туура иштешине жардам берет. Өпкөлөрдө кан көбүрөөк интенсивдүү айланганда орган какырактан жана бактериядан арылып, өзүн тазалай баштайт. Айранды дем алуу органдарын дарылоо үчүн ичсе болот. Бронхит, астма жана нымдуу жөтөлдө. 7. Холестериндин өлчөмүн азайтат.
Айран кандагы холестеринди төмөндөтүүчү азыктарга кирет. Ал организмдеги холестеринди жок кылбайт, бирок жаңыларынын пайда болушуна жол бербейт. Бул суусундук холестеролдун концентрациясын азайтып, канды тазалайт. 8. Балдар үчүн. Ар түрдүү газдалган суусундуктар менен ширелердин ордуна баланын суусаганын кандырып, кадимки табигый айран берген пайдалуу эмеспи? Айран белокко бай болгондуктан, ал балдардын физикалык күч-аракеттин активдештирип турат. Бир стакан суусундук күч-кубатты калыбына келтирип, суусоңду кандырат жана күч берет. 9. Айран косметологияда. Бул суусундук бет терисин ар тараптан сактоочу каражат болуп саналат. Ал терини жакшы тазалайт, ашыкча майларды кетирип, жүздүн жалтырап калышына каршы күрөшөт. Ошондуктан бул продукт майлуу теринин ээлери үчүн косметикалык каражат катары колдонууга сунуш кылышат. Эгерде сиз бетиңизди агарткыңыз келсе, же сепкилдердин түсүн бир аз төмөндөткүңүз келсе, кымбат кремдерди жана лосьондорду сатып албай эле койсоңуз болот. Кадимки айран бетиңизди агартууга, ал тургай аны өңүнө келтирүүгө жардам берет. Айранды бетиңизге жон гана сүйкөп коесуз. Натыйжада аз гана убакытта сизди кубандырат. Ошондой эле сиз айранды бет тазалагыч катары сүртүп да колдонсоңуз болот. Бул процедура көп убакытты талап кылбайт, бирок сонун жыйынтык берет. Төмөнкү 3 учурда айранды ичпей эле койгонуңуз туура. Бул суусундуктун көптөгөн пайдалуу касиеттерине карабастан, аны этияттык менен колдонуп, ал эми кээ бир учурларда андан баш тартуу да керек. 1. Аллергиктер үчүн. Айранды аллергиясы бар адамдар жана бул суусундукка жекече чыдамсыздыгы барлар этияттык менен керектеши зарыл. Анткени мындай учурда айран шишикке алып келиши мүмкүн. Курамында туздун көп болушунан улам. Эскертүү: айранды муздак жана ысык кезинде ичүүгө болбойт экендигин баары эле биле беришпейт. Аны муздаткычтан чыгаргандан кийин комнаталык температурада жок дегенде 1 саат кармооңуз керек. Ошондо гана анын эң пайдалуу заттары сакталуу бойдон калат. Ал эми ысып кетсе, анда температура аркылуу тирүү микрофлоралар жок болуп кетиши ыктымал. 2. Ашказан оорулары үчүн. Кээ бир адамдар үчүн бул азык өзүнүн бир кыйла зыянын алып келиши мүмкүн. Айрыкча гастрит, язва, панкреатит, уролитияздын күчөшү менен жабыркагандар үчүн бул суусундукту чектелген гана өлчөмдөө ичүүнү сунуштайбыз. Колдон келсе баш тартканыңыз эң туура. Эскирип калган же туура эмес даярдалган суусундук организм үчүн коркунучтуу. Мындай айранда ууланууну пайда кылган патологиялык бактериялар болот. Ошондуктан аны ишенимдүү сатуучулардан сатып алыңыз жана аны алып жатканда жарактуулук мөөнөтүн текшерүүнү унутпаңыз. Эскертүү: үйдүн айраны 1 суткадан ашык эмес. Ал эми дүкөндөн сатып алынган айран 3-4 суткадан ашык эмес сакталышы керек. 3. Акыл эс үчүн. Айран акыл эсишинин начар стимулятору. Курамында сүттү камтыган бардык эле азыктар. Анын ичинде айран дагы стресстен арылууга жардам берет жана нерв системасын тынчтандырат. Андыктан көңүлдүн чоң концентрациялануусу талап кылынган учурда айран сизге жардамчы боло албайт. Муну эске сала жүрүңүз. Айран жөнүндө дагы кандай кызыктуу маалыматтарды билесиздер? Комментарийге бөлүшө кетиңиз. Биздин каналга жазылууну унутпаңыз. Эскертүү: материалдар фактыларды айтып берүү мүнөзүндө. Өзүн-өзү дарылоо өмүргө коркунуч келтирерин унутпаңыздар. Андыктан дары-дармектерди жана дарылоо ыкмаларын колдонуу боюнча сөзсүз доктурга кайрылыңыз. Быштактын ден соолугуңузга пайдасы кандай? Быштактын 7 пайдасы. Салам достор. Бүгүн сүт азыктарына кирген быштак тууралуу сөз кылабыз. Ооба, баары анын ден соолукка пайдалуу экенин билсе керек. Бирок канчалык деңгээлде пайдалуу, эмнелерге жардам берет, кантип жасалат деген суроолорго туш болсоңуз керек. Андай болсо биз сизге жообун даярдап койдук. Биз менен бирге болуңуз. Быштак бул пайдалуу касиеттери күчөтүлгөн, а пайдасыз жактары жоготулган сүт. Андыктан ал жаш балдардын, карылардын, оорулуулардын организми үчүн эң пайдалуу азык. Ал булчуңдар жана сөөктөр үчүн курулуш материалы болуп саналат. Боордун иштөөсүн, зат алмашууну жакшыртат. Ошондой эле нерв системасын бекемдейт. Быштак кандай жол менен жасалат? Быштакты жасоо үчүн атайын ириген же иритилген сүттү кайнатып, бир канча убакыттан кийин сары суусунан бөлүнүп алынган коюу азык пайда болот.
Аны сүзгүч менен сүзүп алсаңыз, сизге быштак даяр. Ал майлуу, даамдуу жана бааташ болуп оңой сиңет. Быштак бир нече түргө бөлүнөт. Кой эчкинин же уйдун ууз сүтүнөн жасалса ууз болуп, быштак ириген сүттөн жасалса иримчик быштак. Кой эчкинин туз кошулган сүтүнөн уютулуп жасалса такта быштак же уюткан быштак деп аталат. Сүт азыктарын даярдоочу ишканаларда атайын технологиялык жол менен быштакты майлуу, орто майлуу жана майсыз кылып даярдалат. Адамдын ден соолугу чың болушу үчүн туура тамактануу эң маанилүү. Туура тамактанууну эртең мененки тамактануудан баштоо абзел. Биздин бир күндүк маанайыбызды, күчүбүздү аныктоочу бул таңкы тамакта айрым азыктарды колдонбосо керектигин, ал эми быштакты тескерисинче көбүрөөк колдонуу керектигин диетологдор эскертишет. Анын белогунда адамга керек бардык, анын ичинде алмаштырылгыс амин кислоталары болгондуктан баалуу азык экени шексиз. Быштактын курамынан витаминдин 12 түрүн, минералдык заттарды жана кальций, темир, фосфорду кезиктирүүгө болот. Быштактын ток алып жүрүү артыкчылыгы сүттүкүнө караганда баалуураак. Эртең менен туура жана пайдалуу тамактангыңыз келсе, бизден сизге оңой рецепт. 100 грамм быштак менен жаңы үзүлгөн 50 грамм карагатты же малинаны аралаштырып, ага 1 чай кашык бал кошуп жесеңиз болот. Эгер карагат же малина болбосо, анда тамак ашка кошчу аш көктөрдөн майдалап туурап, балдын ордуна каймак аралаштырып, нандын бетине сүйкөп жеген пайдалуу. Адамдын ден соолугу бекем жана иммунитети күчтүү болушу үчүн адистердин эсеби боюнча ар бир адам 1 жылдын ичинде 10 кг быштак жеп туруусу керек. Энергетикалык баалуулугу 100 грамм быштакта 90дон 230га чейинки килокалория бар. Быштак А, Е, Р, В2, В6, В12 витаминдерине, кальций туздарына, темир, натрий, магний, фтор, цинк, фосфорго бай. Биринчи, кош бойлуу жана бала эмизгендер үчүн табылгыс витаминдер бар. Кош бойлуу аялдар жана эмчек эмизген энелер үчүн быштак кальцийдин жана башка микроэлементтердин булагы болуп саналат. Ошондуктан күнүмдүк азыктанууда быштакты колдонуңуз. Аны балага дагы 5-6 айлыгынан баштап берүүгө болот. Экинчи, уйкусуздуктан арылтат. Быштактын курамындагы триптофан аминокислотасы уйкуңузду жакшыртат жана стресс, депрессияга түшүүнү алдын алат. Үчүнчү, сөөк муундарды өстүрөт. Мында быштактын курамында белоктордун көп болушуна жана углеводдун аздыгына байланыштуу өсүү гормонунун деңгээлин жогорулатат. Ошону менен катар курамындагы кальций сөөктөрдүн бекем жана булчуңдун тез өсүшүнө жардам берет. Төртүнчү, ашыкча салмактан арылтат. Сүт азыктарынын ичинде быштак белок жана кальцийди көп өлчөмдө камтыйт. Быштак майдан тез арылууга жардам берет. Изилдөөлөргө таянсак, арыктагандардын арасында сүт азыктарынан быштакты жегендер батыраак арыктай алышкан. Мындан тышкары быштактын курамында майларды күйгүзүүгө жана булчуңдарды өстүрүүгө активдүү катышкан аминокислоталык лейцин бар. Бешинчи, чачтын өсүүсүн тездетет. Организмге кальций жетишпеген учурда чачтын өсүүсү басаңдап, тырмактар сынат. Андай учурда кальций менен белоктун булагы болгон быштакты жеген туура жана пайдалуу. Алтынчы, быштак сулуулукта. Териңиздин табигый сулуулугун сактоодо быштактан маскаларды жасаңыз. Быштак териңизди нымдандырып, эрте түшкөн бырыштарды жазат. Териңизди агартып, витаминдер менен азыктандырат. Жетинчи, быштактан маска. Өлгөн клеткаларды алып салуу үчүн 1 же 2 аш кашык жаңы быштакты алып, бетиңиздин терисине сүйкөп коюңуз. Мындай маска терини тазалайт жана азыктандырат. Бул терини кемчиликсиз тазалап, безеткиден арылууга жардам берет. Быштак менен лимондон маска. 4 аш кашык быштак, 1 аш кашык бал жана 1 аш кашык лимон ширесин алыңыз. Аларды жакшылап аралаштырып, бетиңизге колдонуңуз. Масканы 10 же 15 мүнөт кармап, суу менен жууп салсаңыз, заматта териңиздин жылмакай болуп калганын байкайсыз. Жумасына 2 же 3 ирет жасап турсаңыз, теринин өңүн жакшыртат. Быштакты туура сактоо. Эсиңизде болсун, быштак тез бузулат. Анын негизги душманы аба.
Быштакты капкагы жабык эмаль же айнек идишке салып муздаткычка сактаңыз. Муздаткычта 2 күндөн ашык сакталбого тийиш. Аны тоңдуруп сактоого да болот. -35 температурадан -18 чейинки температурада быштак 6 айга чейин бузулбай сакталат. Эскертүү. Быштакты сатып алууда чыгарылган күнүн кароону унутпаңыз. Жана кандай шартта канча убакыт сактоо керек экенин так билип алыңыз. Себеби быштак бат бузулуучу азык экенин эстен чыгарбаган оң. Видео жакса лайк басып, ой-пикириңизди калтырып коюңуз. Канчалык көп лайк болсо, ошончолук көп кызыктуу видеолор чыгып турат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.